Эки саясий суроо түштү. Ага да жооп берип коеюн саясий суроого. Мына мурдакы президент суракка барбайм деп жатат. Бийлик алыстыгын көрсөтүп атабы же башкасы да барбы? Дегиле Атамбай тегерегинде кырдаал тууралуу пикириңиз кандай деп мына суроо түштү. Буга мен жооп берейин, урматтуу агай туугандар. Бул эми учурдагы Кыргызстандагы мурдакы президенттин менен менин болгон мамилем ага карата менин позициям эл туура баягы кызыгуу бар бул боюнча. Кызыгуу бар. Анын айланасында акыркы мезгилде ар кандай окуялар болуп атат. Мына күбө катары суракка чыгарылып жатат. Бул эми мыйзам ишен эмне көрүнүш? Мыйзамдуу өлкөдө мыйзамдын алкагында гана аракеттер болуш керек. Ким болбосун? Мурунку президентпи, мурунку премьерби, министрби, же депутатпы, же аскер кызматкериби, же катардагы кызматкер чиновникпи, баарына тең мыйзам бирдей болуш керек. Баардыгы тең мыйзамга баш ийиш керек. Ошондо гана мамлекетте тартип болот. Бул Атамбай тегерегиндеги дагы маселе, бул Кыргызстандын мыйзамынын чегинде, мыйзам алкагында чечиле турган маселе. Менин позициям ушундай. Мыйзам баарына бирдей чечилиш керек. Мага дагы, тоодогу мал багып аткан фермерге дагы, талаада кетмен чабып аткан дыйканга дагы. Баарына бирдей болуш керек. Ошондо мамлекет оңолот. Аз мамлекет оңолбойт, урматтуу агай туугандар.